Бүгүн силер ысрайылдыктар Кудай Теңириңердин алдында уруу башчыларыңар, аксакалдарыңар, көзөмөлдөөчүлөрүңөр, балдарыңар, аялдарыңар, араңарда жашаган келгиндериңер, отун жарып суу ташыгандарыңар менен турасыңар. Бүгүн силер Кудай Теңириңердин келишимине, Кудай Теңириңер менен түзүлгөн анттуу келишимге кириш үчүн турасыңар. Теңир өзү сага жана сенин ата-бабаларың Ыбрайымга, Ысхакка жана Жакыпка убада кылгандай, ал бул келишимди сенин Кудайың болуп, сени өз эли кылып алыш үчүн түзөт. Бул келишимди жана анттуу келишимди мен силер менен гана эмес, бүгүн Кудай Теңирибиздин алдында биздин арабызда тургандар менен, ошондой эле бүгүн биздин арабызда турбагандар менен түзүп жатам. Анткени Мисир жеринде кандай жашаганыбызды, башка элдердин арасынан кандай өткөнүбүздү өзүңөр билесиңер. Алардын жийиркеничтүү иштерин жыгачтан, таштан, күмүштөн, алтындан жасап алган кудайларын да көрдүңөр. Бүгүн силердин араңарда ошол элдердин кудайларына кызмат кылуу үчүн барган, жүрөгү Кудай Теңирибизден алыстаган эркек, же аял, же уруу, же үй бүлө болбосун. Силердин араңарда уулуу жана ачуу жемиш бере турган тамыр болбосун. Ушул каргыштарды угуп туруп, өз ичинен өзүм каалагандай жашасам деле бактылуу болом деп мактанган адам болбосун. Анын айынан айыпсыз да жок болот. Теңир андай адамды кечирбейт. Теңир ага ошол замат каарданат. Ага бул китепте жазылган келишимдин бүт каргыштары тиет. Теңир анын атын жер үстүнөн өчүрөт. Бул мыйзам китебинде жазылган келишимдин каргыштарына ылайык Теңир аны жок кылуу үчүн Ысрайылдын бардык урууларынын арасынан бөлүп коет. Теңир өзү кыйроолор менен, оорлар менен жабыркаткан бул жерди силердин тукумуңар жана алыс жактан келген бөтөн жерликтер көрүп, мындай деп айтышат. Бүт жер өртөнүп, жерди күкүрт менен туз каптап калыптыр. Теңир каарданып, астын үстүн кылып, гүлүн сапырып салган Содом, Амор, Адма жана Себайым сыяктуу бул жерде айдалбайт. Эч нерсе өспөйт, чөп да чыкпайт. Ошондо бүт элдер мындай деп сурашат: эмне үчүн Теңир бул жерди ушундай кылды? Ал эмне үчүн ушунчалык каарданды? Аларга Теңир алардын ата-бабаларын Мисир жеринен алып чыккандан кийин алар менен түзгөн келишимин таштап салышкан үчүн Кудай тыюу салган башка кудайларга, өздөрү билбеген кудайларга барып кызмат кылып, табына башташкан үчүн ушундай болду. Мына ошондуктан бул жерге Теңир каарданып, аны ушул китепке жазылган келишимдин каргыштарына калтырды. Теңир аларга ачууланып, жаалданып, катуу каарданып, өздөрүнүн жеринен кууп чыгып, азыр биз көрүп турганыбыздай башка жерге таштап салды деп жооп беришет. Жашыруун нерселер, Кудай Теңирибизге таандык. Ушул мыйзамдын бардык сөздөрүн аткарышыбыз үчүн ачык нерселер түбөлүккө бизге жана биздин балдарыбызга таандык. 30-бөлүм. Мен сага айткан бардык сөздөр, баталар менен каргыштар аткарылганда, Кудай Теңириң башка элдердин арасына чачыратып жиберген жерде аларды жүрөгүңө кабыл алсаң, Кудай Теңириңе кайрылсаң жана мен сага бүгүн берип жаткан осуяттарды укум тукумуң менен кошо чын жүрөгүң, жан дилиң менен аткарсаң, Кудай Теңириң сага ырайым кылып туткундагыларды кайра алып келет. Кудай Теңир сени чачыратып жиберген элдердин арасынан кайрадан чогултат. Сен жердин түбүнө чейин чачырасаң да, Кудай Теңириң сени ошол жактан чогултуп, ошол жактан алып келет. Кудай Теңириң сени ата-бабаларың ээлеген жерге алып келет. Сен ал жерди өз энчиң аласың, сага жакшылык кылат. Укум тукумуңду ата-бабаларыңдан да көп кылат. Өмүр сүрүшүң үчүн Кудай Теңириң сенин жүрөгүңдү жана укум тукумуңдун жүрөгүн, Кудай Теңириңди чын жүрөгүң, жан дилиң менен сүйө турган кылып өзгөртөт. Ошондо Кудай Теңириң бул каргыштардын баарын сенин душмандарыңа, сени жек көрүп кубалагандарга жиберет. Сен болсо кайрадан Теңирдин үнүн угуп, мен бүгүн берип жаткан анын бардык осуяттарын аткарасың. Кудай Теңириң иштериңе ийгилик берет, укумдатып, тукумдатып көбөйтөт, малыңдын төлүнө, жериңдин түшүмүнө батасын берет. Теңир сенин ата-бабаларыңа жакшылык кылып кубангандай, сага да жакшылык кылып кайрадан кубанат. Кудай Теңириңдин бул мыйзам китепте жазылган осуяттары менен мыйзамдарын аткарып, анын үнүн уксаң, Кудай Теңириңе чын жүрөгүң, жан дилиң менен кайрылсаң, ал ошондой кылат. Анткени мен бүгүн сага берип жаткан осуят сен үчүн түшүнө алгыз да, алыс да эмес. Биз үчүн ким асманга чыгып, аны алып келип берет? Бизге аны ким айтып берет? Ошондо биз аны аткарар элек деп айткыдай, ал асманда да эмес. Биз үчүн ким деңиздин ар жагына барып, аны алып келип берет? Бизге аны ким айтып берет? Ошондо биз аны аткарар элек деп айткыдай, ал деңиздин ар жагында да эмес. Ал сөз сага өтө жакын жерде. Сен аткара турган сөз сенин оозуңда жана жүрөгүңдө. Мен сага бүгүн өмүр менен жакшылыкты, өлүм менен жамандыкты сунуш кылдым.
Men сага бүгүн Кудай Теңириңди сүй, анын жолу менен жүр, анын осуяттарын, мыйзамдарын аткар деп осуяттап жатам. Ошондо өмүр сүрөсүң да укумдап тукумдап көбөйөсүң. Сен ээлегени бара жаткан жерде Кудай Теңириң сага батасын берет. Эгерде Кудайдан алыстап, аны укпай турган болсоң, жолдон чыгып, башка кудайларга табынып, кызмат кыла турган болсоң, анда ээлеш үчүн Иордандан өткөн жериңде көпкө турбай өлөрүңдү бүгүн мен сага айтып коеюн. Бүгүн силердин алдыңарда асман менен жерди күбөгө тартам. Мен сага өмүр менен өлүмдү, алкыш менен каргышты сунуш кылдым. Өзүң жана укум тукумуң өмүр сүрүш үчүн өмүрдү тандап ал. Кудай Теңириңди сүй, аны ук, ага жабыш, анткени ал сенин өмүрүң. Ал сенин ата-бабаларың Ибрайымга, Исхакка жана Жакыпка берем деп убада кылган жерде сага узун өмүр берет. Теңир жөнүндө кубанам. Кудайым жөнүндө жаным кубанат, анткени ал мага куткаруу чапанын кийгизди. Чындыктын кийимин кийинтти, ал мага күйөөгө таажы кийгизгенсип таажы кийгизди. Ал мени колуктуну жасалгалар менен жасалгалагансып жасалгалады. Анткени жер өзүнүн өсүмдүктөрүн өстүрүп чыгаргандай, бак себилген уруктарды өндүргөндөй, Кудай Теңир да бардык элдердин алдында акыйкаттык менен даңкты көрсөтөт. 62 бөлүм. Сион үчүн унчукпай калбайм. Иерусалим үчүн басылып калбайм, анын чындыгы жарык сыяктуу чыкпайынча, анын куткарылуусу күйүп турган чырактан сыяктуу болмоюнча унчукпай калбайм. Басылып калбайм. Ошондо элдер сенин чындыгыңды, бүт падышалар сенин даңкыңды көрүшөт. Сени Теңирдин оозунан чыккан жаңы ысым менен аташат. Сен Теңирдин колунда даңктын таажысы болосуң, Кудайыңдын алаканында падышанын таажысы болосуң. Мындан ары сени Кудай таштап кеткен эл деп аташпайт. Сенин жериңди чөл деп аташпайт. Сени ал Теңирдин ырайымына ээ болгон эл деп, жериңди болсо күйөөсү бар деп аташат, анткени Теңир сага ырайым кылат. Жериң никелешип кошулат. Жигит кыз менен никелешкендей, уулдарың сени менен никелешет. Күйөө колуктусуна кубангандай Кудайың сага кубанат. Иерусалим, мен сенин дубалдарыңа күнү түнү үнү басылбаган сакчыларды койдум. О, силер Теңир жөнүндө эске салып тургандар, үнүңөр басылбасын. Теңир Иерусалимди калыбына келтирмейинче, Иерусалимди жер жүзүндө даңктуу кылмайынча анын алдында үнүңөр басылбасын. Теңир өзүнүн оң колу менен, өзүнүн күчтүү каруу булчуңу менен ант берди. Мындан ары душмандарыңа эгиниңди жем кылбайм. Жат элдин уулдары сенин мээнеттенип тапкан шарабыңдан ичпейт. Бирок эгин жыйнагандар нан жеп, Теңирди даңкташат. Жүзүм тергендер менин ыйык жайымдын короосунда шарап ичишет. Өткүлө, дарбаз аркылуу өткүлө. Элге жол даярдагыла, тегиздегиле, жолду тегиздегиле, таштарды алып салгыла, элдер үчүн туу көтөргүлө. Теңир жер кыйырына чейин жар салып жатат. Сиондун кызына сенин куткаруу үчүн келе жатат. Анын сыйлыгы өзү менен, анын жазасы өзүнүн алдында деп айткыла. Аларды ыйык эл, Теңирдин куткарылган эли деп аташат. Сени болсо табылган, ташталбаган шаар деп аташат. 63 бөлүм. Эдомдон келе жаткан бул ким? Ботсырадан кызыл чапанчан келе жаткан бул ким? Өзүнүн кийими менен ушунчалык улуу көрүнгөн, өзүнүн толук күч кубаты менен чыгып келе жаткан бул ким? Ал менмин. Мен чындыкты айтам, куткаруу үчүн күчтүүмүн. Анда эмне үчүн сенин кийимиң кызыл? Эмне үчүн чапаның жүзүм сыгылуучу жайда жүзүм тебелеп жаткандын чапанындай? Мен жүзүм сыгылуучу жайда жалгыз тебеледим. Элдердин ичинен мени менен эч ким болгон жок. Мен аларды ачууланып жатканымда тебеледим, каарданып жатканымда тепселедим. Алардын каны менин чапаныма чачырады. Ошондуктан мен бүт кийимимди булгап алдым. Анткени өч алуу күнүм менин жүрөгүмдө, менин элимдин куткарылуу жылы келди. Мен карап турдум, бирок жардамчы болгон жок. Мени колдоого эч ким чыкпаганына таң калдым, бирок мага өзүмдүн каруу булчуңум жардам берди. Мени өзүмдүн каарым колдоду. Мен элдерди ачууланып жатканымда тебеледим. Аларды каарданып жатканымда кыйраттым. Алардын канын жерге төктүм. Мен Теңирдин ырайымын жана даңкын, анын биз үчүн жасаган бардык ишин, өзүнүн боорукердиги менен өтө бирешендиги менен Исраил тукумуна көрсөткөн зор мээримин эсимден чыгарбайм. Ал чындыгында эле алар менин элим, чындыгында эле алар менин калп айтпаган балдарым деди.
ошондуктан Теңир алардын куткаруучусу болду. Алардын башына ар кандай кыйынчылык түшкөндө Теңир аларды таштаган жок. Аларды анын жүзүнүн периштеси куткарып турду. Теңир аларды өзүнүн сүйүүсү, ырайымдуулугу менен куткарып алды. Аларды байыркы күндөрдөн бери көтөрүп жүрдү. 10 бөлүм. Бир туугандарым, менин чын жүрөгүмдөн каалаганым жана Кудайдан сыйынып суранаарым Исраил элинин куткарылышы. Анткени мен аларга Кудай үчүн тырышчаактык көрсөтүшөрүн, бирок алардын тырышчаактыгы туура эмес түшүнүк боюнча экенин күбөлөндүрөмүн. Анткени алар Кудайдын адилдигин түшүнбөй, өздөрүнүн адилдигин орнотууга аракеттенип, Кудайдын адилдигине моюн сунушкан жок. Анткени Машаяк мыйзамдын аягы, ага ишенген адам адилдикке жетет. Анткени Муса пайгамбар мыйзамды аткаруу аркылуу келген адилдик жөнүндө, мыйзамды аткарган адам ал аркылуу тирүү болот деп жазган. Ишеним аркылуу келген адилдик болсо мындай дейт: өз ичиңден Машаякты жерге түшүрүш үчүн асманга ким чыгат? Же Машаякты өлгөндөрдүн арасынан алып чыгуу үчүн түпсүз туңгуюкка ким чөт деп айтпа. Айык жазууда эмне деп айтылат? Ал сөз сага жакын, ал сенин оозуңда жана жүрөгүңдө деп айтылат. Ал сөз биз жар салып жаткан ишеним жөнүндөгү сөз. Эгерде сен өз оозуң менен Ыйсаны Теңирим деп ачык таанысаң, Кудайдын аны өлгөндөрдүн арасынан тирилткенине чын жүрөгүң менен ишенсең, анда куткарыласың. Себеби адам чын жүрөгү менен ишенүү аркылуу акталат. Оозу менен ачык таануу аркылуу куткарылат. Ыйык жазууда болсо, ага ишенген адам уятка калбайт деп айтылат. Жүйүт менен элиндин ортосунда эч кандай айырма жок. Анткени бардыгынын Теңири бар. Ал өзүнүн ысымын чакыргандардын бардыгы үчүн бай.